эфирибизди алдыга каралантабыз. Жогоруда анонско күбө болгонуңуздарда өзүңүздөрдүн андан мурда сонун бир клипке күбө болуп, азыркы келе турган конокторубузду дагы билип турсаңыздар керек. Албетте алар жылдын мыкты дуэти номинациясынын талапкерлери, сонун ырлар менен бизди сүйүндүрүп, кубандырып жүргөн Тотомиди мырза жана Сурмайым бизде конокто. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Кош келдик. Бардыгыңыздардын жаркырап кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жылда жаңы жетишкендиктерди каалайбыз. Рахмат. Баарыңыздарга жагымдуу кеч. Бүгүнкү эфирде сиздер менен амандашып атканыбызга кубанычтабыз. Баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз да сиздерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Анан алдыда жыл мыктыларын таңдоо аземи турат. Даярдыктар кандай болуп атат? Ошол нерселерден кыскача айтып өтсөңүздөр. Даярдыктар эми Кудайым мырза аябагандай эле жакшы. Эми ар бир адам чыгармачылык, баягы өзүң үчүн аракет кыласың демекчи. Кудайым мырза биз эң жакшы ырларыбыз менен ушул 18 декабрь катышкан турабыз. Бөлөк формалар, бийчилердин коштоосунда чыгылса өзүбүзгө деңгээлибиз жетишер болгон аракетибизди жумшап атабыз. Кудай буюрса жакшы номер болсун. Буюрса сонун номер. Жакшы даярдык, жакшы буюрса. Анан башында эле көрүүчүлөргө айта кетели деп турабыз. Азыр бул эфирде биз Тотомиди мырза Сурмайым менен биргеликте бир эмес, эки эмес болгонундой 10 билет ойноткон турабыз. Бул концертибизге болгону 2 гана күн калды. Демек, бир көрүүчүгө биз 10 билет беребиз. Андыктан кандай кылып беребиз, кандай шартта беребиз? Тотомиди мырзанын өзүнүн даярдаган тапшырмасы бар. Сиз айтсаңыз, анан көрүүчүлөр чалып байланышка чыксын. Биз мындай кылсак, эгерде ушул биздин чыгармаларды ким ушул дуэтпи жакшы ырдап берген угармандарга, көрөрмандарга албетте чакыруу билеттен. Негизи 10 билет, 10 тең беребиз. 10 тең беребиз. Ооба достор, негизи экөөдү үчөөдөн ойнотуп аттыр, анан биз бүгүн келип аябай бул жакталар пейили көлүк иштер болуп кетти да. Октойбуз эна. Биз мындай кылсак болобу? 5 билетти биздин дуэт ырларды аткарган жакшы угарманга, бешөөсүн музыка каналы жөнүндө жакшы чыгарма өр түрүндө окуп бергенге берсек болобу? Мындай кылсак да болот. Андыктан бизде экранда номерлер көрсөтүлүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, ырдап берем деген болсо Тотомидин менен Сурмайымдын репертуарындагы ырлардан бир сабын аткарып бере турган болсоңуздар, бизге байланышка чыгып сөзсүз түрдө сиздерге жылдын эң мыкты концертине билеттерди ыйгарганга биз даярбыз. Анан албетте КТРК музыка болгондон кийин музыка деген жан дүйрөнүн азыгы, биздин музыка каналга арналган жакшы мыкты дагы 4 сапка дагы билет берели. Келиңиздер. Пейилди кенен эле койдук, андыктан бизге байланышка чыгып берсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп жаткан учурубуз. Анан жогоруда анонстон көрбөдүкпү өзүңүздөрдүн атаандаштарыңыздарды? Алар боюнча оюңуздар кандай? Башка дуэттер боюнча. Эми чыгармачылык инсан болгондон бардык эле элге биринчи жооп берели кечейин, кайра бузайынчы оюңузду кечирим сурайм. Бизде телефон чалуу бар экен, келиңиздер. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып өтүңүз биринчи. Атым Феруза. Кайсыл жактан чалып атасыз? Жалал Абад областы, Базар Коргон шаары. Сонун. Кайсыл тапшырманы аткарасыз? Мен Тотомидин байке жана Сурмай эжеге иштериме ийгилик. Алдыдагы тандоодо биринчиликти каалайм. Анан айгызымды кайрымасын ырдап берейин. Жакшы болот, эжеке келиңиз. Айгызым, 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 өсө бер бирге жан кызым. Талпынсаң ак кушум, талпынсаң канатың. Ой, сүрдөп кеттим. Бул өзү акын экен. Алдыда сиздерге чоң рахмат эжеке, чоң рахмат аракетиңиз үчүн. Рахмат. Билет кандай кылалы, мен билбей калдым. Жок, азыр эме дагы күтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, демек дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр бар, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Анан жанагы суроонун жообун азыр бош болуп турганда алып алайын, Атаандаштар боюнча оюңуз. Атаандаштарга биз ар дайым ак жол каалайбыз. Эч кандай жаман оюбуз болбойт. Себеби бирөөгө жакшылык каалабасаң, өзүң жакшылыкка жетпейсиң деген кыргызда сөз бар да. Ошондуктан бардыгына атаандаштар аябагандай жакшы. Алар деле бизге окшогон инсандар. Алар деле ошо бизге окшоп биринчи месттен алзак деген ойдо турат. Эми аны Кудай буюрса көрөрмандар чечет. Негизи жеке жашоодо мамилеңиздер барбы? Ал Айганыш айым, Зарлык, Камбаралиевдер менен. Бардык эле инилерим болот. Тотуке деп сыйлашып турат жашоодо. Албетте бир
чыгармачылык жолдо жүргөндөн кийин инилерим негизи көз карашыбыз эле атаандашыбыз деп аябай эле аларга деле жаман көз карашта эмеспиз. Баардыгыбыз тең чыгармачыл инсан болгондуктан кийин баардыгыбыз тең сууукка тоңуп, ысыкка күйүп, эң негизгиси чөйрөбүз бир, баардыгыбыздын тең жан дүйнөбүз музыка деп турат. Алардын да өзүнчө угармандары бар, биздин угармандар өзүнчө дегенде эң негизгисин эл чечет. Туура айтасыз. Мындай көз карашыбыз эле. Эми бул жылдын мыкты дуэти талапкерлиги болуп аткандан кийин ушул дуэт тууралуу дагы кеп кылбасак болбойт. Бири-бириңиздерсиз азыр чыгармачылыкта элестете албайбыз. Анан канча жылдан бери, качан башталган дагы кыскача айтып өтсөңүздөр. Биз ушул 2014-жылдан баштаганбыз. Ушул 2015-жылы биринчи чыгармам тамашалуу чыгарма. Мен жашым 35, Менин жашым 95. Кечкен махабат деген чыгармабыз менен чыктык. Азыр канча болду уже? 2015 азыр 8 жыл, 9 жылдын жүз барып барат. Ооба. Тайкейси болосуз сиз. Негизи баягы тууганчылыктын жөнү башка, анан кийин чыгармачылыктын жолу башка го. Анан кийин экөө мисалы туугандар менен иштешкен негизи жакшы эле болобу? Мындай кээде мүмкүн түшүнбөстүктөр жаралбайбы? Түшүнбөстүктөр эми башында жаралчу, азыр түшүнүшүп эле. Окатып турат. Бар өздүн нугуна келет дейт го. Ошол нугуна түшүп калган убакыт эзем. Айым катары сурма айымдын кээде эркеликтери чыгып, же ушундай мүмкүн айымдар көбүнчө кечигип, өзүнчө сууланып жүргөн учурлар көп болот го. Ошол нерселер кездешеби? Кечиккен жактар эми калбай атат сырым. Калтырам деп эле аракет кылам, бирок калбайт да. Өзү айтсын. Бизде чалуу бар экен. Ооба, урматтуу көрүүчүм, сизди кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сыналгыдан бир аз алызыраак туруңуз. Кыйкырбагыла. Мен абдан кубанычтамын, эки ырчымдан аябай жакшы көрөм. Саламатсызбы. Атыңызды айтып кое аласызбы? Айгүл. Кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Бишкектен чыгып атам. Айгүл айым, кош келипсиз. Аны мен ырдап коеюн дедим. Ооба, угуп атабыз сизди. Багытымды мынча оң кылдың. Байкабастан сизге кол сундум. Жетерер деп ошко ишеним. Жүрөгүмдө турам таңалып. Ошко, мен баратам ошко. Олтурчуңуз жаным, мен жеткирем ошко. Азамат сиже кол чалып коелучу, аябай. Ошолор болсун. Азамат сиже. Ушул кызга берели. Бербесек болбойт, э? Ооба. Өзүңүз айтыңызчы, 5 билет беребизби, же канча билет беребиз? 10 берелиби? Бешөөнү берели, э? Бешөөсүн музыка деген жакшы 4 куплеттерге берели. Айгүл айым, куттуктайбыз сизди. 5 билеттин ээси болдуңуз. Эртең буйруса УТРКнын кеңсесинен келип 5 билетти алып кетсеңиз болот. Биз бул жака таштап кетебиз. Андан кийин эми музыка каналы жөнүндө 4 сап ыр жазасызбы, же музыка жөнүндө ырлар дагы бар, э? Ооба. Ошону аткарып берсеңиздер дагы калган 5 билетти дагы сиздерге ыйгарганга даярбыз. Сразу беребиз. Азыр бейил көл болуп атат. Көл болуп аткан маалда ушул пайдаланып алып алыңыздар. Ооба. Биз маегибизди уланта берсек, эгер чалуу жок болсо бизде, негизи баягы ушундай ар кандай конкурстар өтөт, жыл сайын жылдын мактылары таңдалат. Ушул убакка чейин кандай жетишкендиктерге жетишип ээ болдуңуздар, же кандай конкурстарга катышып ушул жаатта жолуңуздар кандай? Эми жакшы эле, мен негизи 2015-жылдын мыктырын алганбыз. Кечкен махабат деген чыгармабыз менен. Анан кийин 2017-жылы Айгызым менен алдык. Эми дагы көрөбүз. Буюрса быйыл деле даярбыз десеңиз. Негизи анан бардык келген конокторго да берет болсо, эгерде утпай калсаңыздар, эмне кыласыздар, эмне сезимдер болот, ызычуу салбайсыздарбы деген суроо. Кетпей ошак эле алып турам. Ызычуу салам мен деле. Негизгиде биз катышып атабыз да. Ошол катышканыбызга катышкан бул эң сонун. Анан биринчи, экинчи деп эч убакта тарынбайбыз. Эми аны эл колдосо Кудай мырза, мүмкүн биринчиге чыгып калабыз. Негизгиси катышканыбыз эсеп. Эч кандай ызычуу болбойт экен, анда биз өзүбүзгө ишенимдүү эле боло эле. Ооба. 2023-жыл акырындан соңуна чыгып келатат. Бул жылды бир аз жыйынтыктап саресеп салып өтө турган болсок, сиздер үчүн кандай жылдардан болду, кандай иштерди жасадыңыздар?
2023 биз үчүн аябагандай жеңиштүү жылдардан болдук. Бирок 2003 жылы биз 2023 жылы өзүбүзгө көбүнчө кандай десем эми жаңырларды өтө иштей албадык, бирок бар өзүбүзгө азыр баягы фундамент деп коет го, студияларды салып атабыз. Сурма комуз боюнча, мен гитара боюнча Кудайым бирз экинчи студияны ачып атабыз. Өзүбүзгө ырдай турган шарттарды түзүп атабыз. Анан Кудайым мырза могу 2024-төн баштап кайра бүт ушул жаңырларыбыз элге жаңыра баштайт. Биз ырларды иштеп койдук, болгону жаңы жылга жаңы белек кылалы деп, чыгаралы деп күтүп турабыз азыр. Сонун бизде акырындан убактыбыз дагы бүтүп аткан экен. Сиздерге келиңиздер. Эркин микрофонун алып, тилекке каршы көрүүчүлөрүбүз чалып дагы үлгүрбөй калды окшойт. Макул, эфирдин аягына чейин 1 саатта буюрса бардыгын ойнотобуз дейши эдим. Келиңиздер, сиздерге эркин микрофон 18 декабрда элди чакырып өтсөңүздөр болот. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздардын дагы бир рет ушул жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 18 декабрь Кудайым мырза спорт ордосуна келип, жылдын мыктыларына концертин көрүп, биздин көрмандарды чакырабыз, келип колдоп коштоп, бизге арка жөлөк болуп кетиңиздер. Барыңыздар күтөбүз, Кудай буйрса, концерт сонун маанайда, сонун деңгээлде өтөт деп сиздерге 100% кепилдик беребиз. Сиздер ар дайым мыктысыңар, жакшысыңар деген сайын биз аракет кылып, чыгармачылык үстүндө эмгектенебиз. Барыңыздарды 18 декабрь күнү спорт ордосуна концерттен күтөбүз, достор. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ийгилик каалайлы, жеңиш каалайлы дейли дагы буйрса 18-де сонун образдар менен, сонун номерлер менен күтөбүз сиздерди. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз алдыга карай уланат. Сиздер үчүн сонун музыкалык чыгарма болсун. Тамаша кыял аткаруусундагы, ал эми аткаруучусу Үмүт Үмүталиеванын аткаруусунда.